Кутман күнүңүздөр менен достор. Бизге келип түшкөн суроолордун ичинде кайсы датада төрөлгөндөр системада иштей алышат деген суроо келиптир. Өтө жакшы суроо экен. Негизи санаа саны бирлер, экилер, үчтөр жана санаа саны тогуздар системада иштей алышат деп айтылат. Санаа саны бирлерге кимдер кирет? Биринде, онунда, 19-унда, 28-inde төрөлгөндөр булар санаа саны бирлер деп айтылат. Экисинде, 11-inde, 20-сында, 29-унда төрөлгөндөр санаа саны экилер деп айтылат. Дагы санаа саны үчтөр кирет. Буларга 3-үндө, 12-синде, 21-inde, 30-унда төрөлгөндөр кирет. Жана дагы санаа саны тогуздар кирет. Буларга 9-унда, 18-inde, 27-синде төрөлгөндөр кирет экен. Эми булар эмне үчүн бул датада төрөлгөндөр системада иштей алышат деген суроого жооп болсун. Кандайча иштей алат? Анткени бул бирлер стратегияны жакшы коет. Бирок бирлер өзлөрү дагы система эмес жерлерде бизнесменде болуп кетиши мүмкүн, бирок системада дагы иштей алышат. Эки жакта тең иштей алат. Эмне үчүн дегенде, бирлер башкарганды жакшы көрөт, лидерлик кылат, дайыма аркасынан баягы команданы алып жүрөт, ошолорго стратегия коет, үйрөтөт, алдыга умтулуу, дайыма команда менен иштөө бул бирлерде күчтүү. Стратегияны жакшы коюшат. Ошондуктан булар бирлер өздөрү дагы системада иштей алышат, же болбосо өз алдынча чыгып дагы иштеп кете алышат деп коебуз. Ал эми экилер эмне үчүн системада иштей алышат? Экилер бул санаа саны экилер көбүнчө аткаруучулук милдетти жакшы аткарышат. Любой бизнесте болобу, же болбосо любой системада болобу, любой госорганда 2 деген сандагы сотрудник болбосо, ал жердеги жумуш аягына чейин чыкпайт, тереңдетилип изилденбей калат, тереңдетилип иштелбей калат деп коет. Эмне үчүн дегенде, экилер эң реалдуу адамдар. Ошол кандай гана ситуация болбосун, ошону тереңдеп көрүп изучать эте алган адамдар деп коебуз да. Алар мисалы үчүн экилер эгерде бухгалтер болсо, ошол бир организацияга келип бухгалтер болуп иштей турган болсо, ал сөзсүз буга чейинки болгон отчеттун баарын текшерип чыгат. Тереңине чейин, түбүнө чейин, бир 10 жылга чейин артты көздөй карап, салыштырып, мисалы үчүн азыр 2025-жыл болуп атабы, 2015-тен баштап салыштырып көрөт. Жок дегенде ар бир жылга кирбесе дагы салыштырып көрөт. Бул жыл эмне үчүн показатель мындай болгон, же 16-жыл эмне үчүн мындай болгон, 17-жыл эмне үчүн болгон деп, мындай хотя бы үстүртөдөн болсо дагы салыштырып көрүп, тереңден түшүнгөнгө аракет кылат. 2 деген сан өзү негизи туулган датаңызда деле 2 деген сан болсо, сизде ошол жөндөн бар деп коет. Эмне үчүн дегенде, туулган датадагы сандар дагы биздин күчтүү жактарыбыз. Эгерде бизде туулган датабызда 2 деген сан бар болсо, анда биздин түшүнүү жагынан, ошол ишти реалдуу чагылдыруу жагынан, тереңдетип түшүнүү жагынан биз эксперт болобуз. А эгерде 2 деген саныбыз санаа саныбызда да жок болсо, миссиябызда да жок болсо, матрицабызда да жок болсо, албетте биз кичине түшүнүү жагынан кыйналабыз. Эми түшүнүү дегенге кандай болот? Түшүнгөндө мамиле жаатында түшүнүш керек, адамдарды, маңдайыңда турган адамдарды түшүнүш керек. Анын эмнени каалап атканын түшүнүү деп коебуз. Же болбосо финансы жагынан түшүнүү керек. Же болбосо ошол иштеп аткан ишиңди тереңдеп түшүнүү дейт. Любой жерде иш кылабыз, ошол ишти тереңдетип түшүнүү деп коет. Демек бизде 2 деген сан бизге өтө чоң түшүнүүнү берет экен. Бардык сандардан эң реалдуусу 2 деп коет. Жана дагы 2 деген сан биздин матрицабызда жок болсо, матрица деген менин туулган күнүмдөгү сандар, демек биздин матрицабызда 2 деген сан жок болсо, аны пайда кылуу дагы өтө кыйынчылыкка турат экен. 9 сандын ичинен башка бардык сандарды матрицада жок болсо пайда кылып алса болот.
аракет кылса болот, бирок эң кыйыны экини пайда кылып алуу деп коет. Ошондуктан эки деген саны 2 деген адам сиздин организацияда иштеп аткан болсо, сиз утасыз, утуштасыз. Эмне үчүн дегенде, ал сиздин эң күчтүү тыл, эң күчтүү жардамчыңыз. Сизди кабак кашыңыздан түшүнөт. Сиз эмнени, кайсыл отчетту сурап атканыңызды казып чыгып, любой убакта алып келип колуңузга кармата турган ошол 2 деген адам деп коет. Ошон үчүн бул экилер көбүнчө системада иштей алышат. Экилер баягы үстүдөн инструкция болуп айтылган, начальство айткан нерсенин баарын по полочкам жасай турган адамдар. Ошондуктан сиздин системада 2 деген адам бар болсо, демек системаны бүт баарын кармап тура турган адам ошол болот. Любой документ кайсыл кай жерде турат, кайсыл эмнеге жооп берет дегендин баарына 2 сизди эч качан подводить этпейт, любой жактан таап чыгарып берет деп коет. Ал эми 3 эмне үчүн системада иштейт десек, бул 3-үндө, 12-синде, 21-inde, 30-unda төрөлгөн адамдар. Булар өздөрү эле гуру знаний деп коебуз. Билимди жакшы көрөт. Билим буларга күчтүү билимдер салынган деп коебуз. Анан булар бардык нерсени инструкция менен жасайт. Мисалы үчүн 3төн башка адамдар светофор күйүп турганда өтүп кетиши мүмкүн да. Мисалы 4-төр, 7-лер светофор кызыл күйүп атса деле өтүп кетиши мүмкүн, а бирок 3төр андай кылбайт. 3төр төрөлгөндөн эле инструкция менен жашайт. Закон менен жашайт. Законопослушный деп коебуз. Өзү 3төрдү полицейскийлер деп койсок болот да. Законду өздөрү да бузбайт. Анан булар Кудайдан келген полицейскийлер деп койсо болот. Текшерүүчүлөр. Бардык нерсени инструкция менен жасай турган адамдар ушул 3төр. Ошондуктан эгерде 3 деген адам сиздин организацияда иштей турган болсо, 3-үндө, 12-синде, 21-inde, 30-unda төрөлгөн адам сиздин организацияда иштей турган болсо, бардыгын так аткарат. Так аткаруучу. Бардык билимдүү адамдарга ишенет өздөрү дагы. Билим даражасы жогору адамдарга ишенет. Ошол организациянын начальниги болсо, директору болсо, же болбосо зам директор болсо, ошол адамдар үчүн, ошол адамдар бул санасааны 3төр үчүн авторитет болуп саналат. Демек, биздин начальник келип айтты, ушуну жасаш керек дедиби, демек анда ал 3 деген сан аны толугу менен аткарганга аракет кылат. Эмне үчүн дегенде, алар ошол должности бийик адамды, ошол жогорку деңгээлде отурган адамды, же болбосо жогорку окуу жайын бүткөн, же болбосо образованиясы өзүнүкүнө караганда жогору болсо, же статусу жогору болсо, ошол жумушта ошол адамдарды булар авторитет катары баалашат жана ошол өзүнөн жогору турган статустагы адамдын айтканын бүт баарын инструкция менен жасаганга аракет кылышат. Албетте 3төрдө өзүнүн билиминен ошол приказ берип аткан адамдын билими, тажрыйбасы жогору болушун албетте каалашат. Эгерде 3төр өзүнө приказ берип аткан адамдын билими төмөн болсо, анда ал авторитет эмес, аны укпай да коюшу мүмкүн. Кадимкидей эле игнор кылып коюшу мүмкүн. Ошондуктан 3төрдүн, эгер сиздин кол алдыңызда 3төр иштеп аткан болсо, сиз өзүңүздүн билбейт экениңизди билгизбегенге аракет кылышыңыз керек. Сиз ошол 3түн алдында билимдүү болуш үчүн, наоборот, сиз ошол 3төн жогорураак болуш үчүн окушуңуз керек, үйрөнүшүңүз керек, өзүңүздө көрөгөчтүк көбүрөөк, өйдөрөөк деңгээлде болуш керек. 3төр өтө күчтүү аткаруучулар деп коебуз. Бардыгын по полочкам аткарат, инструкция менен аткарат, тереңдетип түшүнөт. Өтө жай, албетте, булар экилерге окшоп жай болот. Экилер тереңден түшүнүш үчүн убакыт кетирсе, эканчылык дагы бар болот экилерде. А 3төрдө болсо инструкция менен, анализ менен иштеген үчүн, ошону кечке анализдеп, туурабы, туура эмеспи деп ойлонуп аткан үчүн ошого убактысы көп кетет. Ошон үчүн биз бери жактан карап турган адамга мындай өтө көпкө чейин жасайт экен деп ойлоп калышыбыз мүмкүн. Жок, 3төр өтө көпкө чейин жазайт, бирок майын чыгарып жазайт. Иштин майын чыгарып жазаган адамдар деп коебуз. Ал эми 9-unda, 18-inde, 27-синде төрөлгөн адамдар эмне үчүн системада иштейт десеңиздер, 9 деген сан бул өзү
сөзсүз команда менен иштегенди жактырат. Жалгыз өзү иш кылганды жактырбайт. Демек, ал ошол командада болуп, жардамчы болуп, сөзсүз бирөөгө жардам бергенди жакшы көрөт. Тогуздар өздөрү мындай адамга сураса сурабасын эле чуркап жардам бере турган адамдар, жоопкер адамдар деп коебуз. Жүрөктөрү ачык, баягы жардамын деле бир аябаган, санабаган, мен мынтип койдум, антип койдум дебегенчи, ушундай бир жүрөктөрү ачык, боорукер адамдар. Анан бул тогуздар сөзсүз каякта иштегиси келет, службада иштегиси келет, элге кызмат кылуу тармактарында. Эми элге кызмат кылуу тармактарына биз эмнелерди алабыз? Көбүнчө дагы служба безопасности, же болбосо көбүнчө тиги МЧС, пожарный деген жерлерде, же болбосо армияда, полиция, милиция деген жерлерде, же болбосо медицинада, көбүнчө хирургтар, золотой скальпель деп коет бул тогуздарды. Көбүнчө жакшы хирургтар ушул тогуздардан чыгат. Медсестра, медбрат дегендердин көбү тогуздардан чыгат. Эмне үчүн дегенде, булар ошол адамзатка кызмат кылгысы келген адамдар. Жан дили менен кызмат кылат да. Жана дагы булар ошол команданын ичинде, коллективдин ичинде иштегенди жактырышат. Ошол команда менен иш бүтүргүсү келет булар. Ошондуктан биз азыркы жогорудагы суроого жооп берип жатабыз. Кайсы датада төрөлгөндөр системада иштей алышат деген суроого биз жооп бердик. Урматтуу достор, кайрадан эле бизде интенсив курс башталып жатат. Интенсив курс 21 күндүк курс. 12 майда башталат. Катталуу жүрүп жатат. Номерлер WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. 700 01 01 81 номерине катталыңыз, звонок этиңиз, WhatsApp'тан жазыңыз, жооп аласыз. Эми курс боюнча, курс 21 күндүк курс, 9 тема, 9 сабак, жумасына 3 жолу болот. Эртең саат 6-да 1 саат, 1,5 саат, суроо жооптор болгон учурда 2 саатка чейин эфир сакталат. Эфир 1 ай сакталат. Убагында кирбей калгандар, көрбөй калгандар, сабакка катышпай калгандар кийин көрүп алса болот. Конспект, тапшырмалар берилет. Эми бул курстан сиздер эмне ала аласыздар? 1-ден 9-га чейинки сандын призмасы менен, энергиясы менен кандай иштейт экенин билебиз. Бул биздин туулган күнүбүз, айыбыз, жылыбыз. Биздин миссиябыз эмне дейт? Биздин өздүк жылыбыз эмнени берип жатат? Өздүк жылда эмне жасашыбыз керек? Бул жерде кийимдин өңдөрү да берилет. Миссия толук кандуу берилет. Адамдын ой жүгүртүүсү, программасы, кесиби кандай? Бул курстан ала аласыздар. Курстун учурунда бир офлайн же бир онлайн жолугушу бар. Бул сөзсүз түрдө алыскы жактан чыккандарга онлайн видео ачып алып сүйлөшүлөт. Эгер Бишкек шаарында тургандарга офлайн жолугушу, алдын ала такташып, убакыт саатын такташып алып, анан иш алып барабыз. Бардыгыңыздарды учурдан пайдаланып, курсту окуп, өзүн таанууда, айлана чөйрөсүн, жакындарын, же болбосо бизнести алып барам десе, же болбосо мамиле курам десе, же кесип тандайм десе, ушул курска катышып, толук кандуу өзүңүз үчүн пайдалуу билим алыңыз деп чакырат элем.